Кутман күнүңүздөр менен Баткен аймагынын урматтуу тургундары, кадырман калкым, агайын туугандар жана жалпы кыргызстандыктар. Бүгүнкү Ноорузду өрүкзарлуу Баткен жергесинде тосуп жатып, элибиздин жыл ажыратып, жаңы күндүн башталышы катары белгилеп келген улуу майрамы менен жалпыңыздарды куттуктаймын. Эмне үчүн Ноорузду быйыл дал ушул Баткен жергесинде белгилөөнү чечтим. Эгемен өлкөбүздүн чеги дал ушул айгүлгүлү гүлдөгөн кереметтүү Баткен жергесинен башталат. Баткен жергеси көз карандысыз Кыргызстандын нечендеген чыгаан уулдарын берген куттуу жер. Кыргыз тарыхында маанилүү орунду ээлеген, Кокон хандыгын бийлеген даңазалуу аскер башчы, мамлекеттик ишмер Алымкул Аталык элдин башын бириктирип, туу болуп, өз алдынча мамлекет куруу, эркиндик, азаттык үчүн согушкан Болот хан Исхак Асан уулу дал ушул куттуу Баткенден чыккан. Андан берки мамлекет түптөөчүлөрдүн сап башында турган Абдыкадыр Орозбековду, ошол эле мамлекет түптөөчүлөрдүн кийинки муунунун алдыңкы өкүлү Мурат Салиховду кимдер билбейт. Ал эми өз маалынын өтө билимдүү жазгыч акыны Молдо Нияз, бүгүнкү күндө кыргыз көркөм искусствосуна эбегейсиз салым кошкон кыргыз эл баатыры Тургунбай Садыков, кыргыз адабиятында өзгөчө орунду ээлеген кайталангыс сүреткер Мурза Капаров жана башка көптөгөн таланттуу инсандардын киндик кан тамган жери Баткен. Урматтуу мекендештер, дагы бир жакшы саамалык. Буга чейин чыгарган жарлыгыма ылайык, кече Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо иш-чарасынын алкагында шаардын босогосуна Разаков шаары деген жазуунун ачылышын жасадык. Баткендиктердин Норуз майрамына кошумча болгон бул саамалык менен жалпы кыргызстандыктарды куттуктап кетейин. Бүгүнкү күндө Исхак атабыздын ташка тамга баскандай көкүрөгүбүзгө кыттай уюган «Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот» деген сөзү мекенге ак ниет кызмат кылуунун урааны болуп калды. Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо жарандарды руханий адептик тарбиялоону сапаттык деңгээлге көтөрүүгө, өлкөбүздүн бүтүндүгүн, элибиздин биримдигин бекемдөөгө чоң түрткү болоруна мен бекем ишенем. Эми биздин милдет жогоруда саналып өткөн ата-бабаларыбыздын биз үчүн, келечек муун үчүн жасап кеткен улуу иштерин унутта калтырбай, учугун улап кетүү бул мойнубузда турган улуу парыз. Урматтуу мекендештер, Сымап, Сурма кендери менен башка областтардан айырмаланган касиеттүү Баткен жеринде туруп, бул аймактын суу ресурсунун, айыл чарбасынын, газ, мунай тармактарынын келечеги кең экендигине токтолбой кое албайт экенсиң. Айтылуу Баткен өрүгү менен гилас баштаган мөмө жемиштери өзүнчө брендке айланып, экспортко чыгып, дайыны далайга кетсе, СССР маалынан эле белгилүү эң жогорку калориядагы сүлүктүү көмүргени, арка, Бүргөндү массивиндеги газ, мунай кору эмне деген байлык. Ошентип, жалпы республиканын өндүрүш комплексинде Баткен областынын экономикасы маанилүү орунду ээлеп, чоң потенциалга ээ. Мына ушундай өлкө чеги башталган жерде жайгашкан зор потенциалга ээ аймакты өзүнчө облус кылып түзүү иштери өз маалындагы эң туура чечимдердин бири болгон. Тилекке каршы башталган кадам андан ары ташталбай,
облус макамындагы аймакка анчейин көңүл бурулбай келгени албетте өкүндүрөт. Буга чейин чечилбей, бийликтен бийликке көйгөйлүү мурас болуп кала берген чек ара маселесинде чыр-чатактар куралдуу жаңжалга айланып, кейиштүү окуялар да болуп кетти. Майрам күнү айтылбай турган сөз эле, бирок бул ачуу чындык. Биз, Кудай буйрса, мындай көрүнүштү кийинки муундарга калтырбайбыз. Дал ушул максатта Баткен обласына өзгөчө макам ыйгардык. Бул аймакты өнүктүрүүнү күн тартибиндеги башкы маселеге айланттык. Баткен облусуна берилген макамдын алкагында конкреттүү программа иштелип чыгып, анда белгиленген тапшырмалар өз ыраты менен аткарылууда. Ошентип, бүгүнкү күндө бийлик башындагылардын көңүлү толугу менен Баткен жергесине бурулду. Баткен гүлдөсө, жалпы өлкө гүлдөйт. Баткен өнүксө, жалпы өлкө өнүгөт. Мына ушул максатта, урматтуу баткендик туугандар, Норуз майрамынын шаңдуу маанайын, анда айтылган каалоо тилектерди сиздер менен бөлүшкөнү келип отурамын. Урматтуу жалпы кыргызстандыктар, табият менен төп келишип, күн менен түн тогошуп, жаңылануунун белгиси болгон бул майрамда мамлекетибизди өнүктүрүү үчүн алдыга койгон асыл максаттарыбыздын, конкреттүү иш пландарыбыздын ишке ашуусун тилек кылалы. Акыркы күндөрдө эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктогу кырдаал, аны менен коштолуп, өлкөдө баалардын өсүшү болуп жаткандыгына кабатырланып жаткан жарандарыбыз дагы бар. Жагдайга жараша, министрлер кабинетинин каатчылыкка каршы иш-чаралар планында экономикалык потенциалыбызды сактап калууга аракет жумшалууда. Буга чейин айтып келгенибиздей, өлкө экономикасына чоң маани берип, аны алга жылдыруучу күч болгон ишкерликти жолго коюу аракетиндебиз. Ошону менен бирге негизги басымды айыл чарбасына жасап, эгин эгип, жалпы эле айыл чарба продуктыларын өндүрүү менен аларды кайра иштетүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын айта кетейин. Эл ичинде бекем ынтымак болуп, бир муштумдай түйүлүп, бир максатты көздөгөн болсок, дүйнө эли менен кошо бул каатчылыкты дагы артта калтырабыз. Урматтуу калайык калк, жанданып келе жаткан жаратылыш менен эмгекчил дыйкандын ажырагыс биримдигин туюнткан Норуз майрамында түшүмдүүлүктүн мол болушун тилеп, кош айдап, үрөн сепкен баба дыйкандай ар бирибиз жаңы дем, жаңы кайрат, жаңы күч менен мээнет кылалы. Кайсы гана тармакта болбосун талбай эмгектенип, алдыга койгон иш пландарыбыз жүзөгө ашсын, натыйжасын, жемишин берсин деп тилек кылалы. Бул күндө жаратылышта гана жаңылануу болбостон, ар бирибиздин жүрөгүбүздө, ички дүйнөбүздө жаңылануу болот деп жакшыга жоруйлуу ниет бейилибизди түздөйлү. Эски дебей, байыркы нарк насилибизди сыйлап, майрамдап келген жаңы жылда элибиз менен чогуу андан аман, айдан аман, жылдан эсен чыгалы. Жылыбыз биримдиктин, достуктун, экономикалык өсүп өнүгүүнүн, ийгиликтердин, ар тараптуу жетишкендиктердин жылы болсун. Күн менен түн теңелген кездеги көктөм майрамы, Норуз майрамыңыздар кут болсун. Кудай кут береке берсин. Бар болуңуздар.